Урматтуу кыргызстандыктар, сиздерди Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын жана жеке өзүмдүн атымдан мамлекеттик тил күнү менен чын дилимден куттуктаймын. Мындан 32 жыл мурда, тактап айтканда 1989 жылдын 23 сентябрында кабыл алынган Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзамы элибиздин эгемендүү өлкөдө жашоого жасаган чечкиндүү кадамдарынын бири болуп эсептелет. Бул мыйзамды толуктап кабыл алууда жана күчүнө кийирүүдө Абсамат Масалиев башында турган республикабыздын ал кездеги саясий, мамлекеттик ишмерлери эрктүүлүгү менен көрөгөчтүгүн көрсөтүшкөнү белгилүү. Мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзамыбыз бүгүн деле өз маанисин жоготкон жок. Бирок кайдыгерликтин, инөөлүктүн кесепетинен биз анын көп улуттуу калкыбызды башын бириктирип ынтымагын ширетүүдөгү мүмкүнчүлүгүн толук пайдалана албай жүрөбүз. Кыргыз тили кыргыз журтунун, Кыргызстандын кыр аскасы, келечегибиздин уюткусу. Өз тилибизсиз улутубузду да, өлкөбүздү да элестетүү мүмкүн эмес. Бар бололу, аман эсен бололу ардактуу агайын тууган санаалаштар. Ыйык тилибиздин майрамы куттуу болсун. Адахан Кимсанбаевич Мадымаров, Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын төрагасы. Өстүндүгүн биримдикте көтөр